Саламатсыздарбы, жалпы Факт KG YouTube каналыбыздын көрөрмандары. Эсиңиздерде болсо, буга чейин Умида Ерматова деген кыз маалымат булактарынын бирине апасы менен катышкысы келбегенин, нааразычылыгы бар экендигин айтып чыккан. Мына ошол кыздын апасы Мухаббат Ерматова бүгүн биздин редакциябызга кайрылган. Сиз ошол кызыңыз жоголуп кеткендиги тууралуу маалыматтарды айтып, маалымат булактарында жүрдү эле. Андан кийин кызыңыз дагы өзүнүн жообун видео аркылуу айтты. Сиз көрдүңүз дагы видеону? Ооба, кызымды бирөөлөр үйрөткөндөй, мындай чындыкка да алып келбеген нерселерди айтып атат. Коркуулар бар, өзү кызым да интервьюсунда айтып атат, я жить хочу деп атат. Ошо сөз көп нерсени билдирет, ошону эл түшүнүп неме кылса жакшы эле. Анан ошо эл журттан кызымды кечирип коюшу суранам. Кызым бір күн эмес, бір күн чындыкты айтат деп, даже Азиза Абдурасулова бар адвокат. Ошо эжеге мурда кайрылгам. Сен чыдап кой, кызың неме десе да кулак салып кой. Кийин бір күн өзү келип, өзү милицияга бардыгын түшүндүрүп берет. Сен унчукпа деди. Мен чоң эле эже да юрист адвокат, ошону сыйлап эле неме кылып атам. Кызым чындыкка да алып келбеген нерселер айтып, бирөө үйрөткөн сөздөр айтып атат. Неме депчи, мама иллюзияга кирип кетет. Мен иллюзия кирген фокусник эмесмин, неме эмесмин. Кызымдын сотрясениясы бар дем ойлойм. Может, из-за сотрясения башкаларга кулак салып, башкаларга влиять сөздөрүн айтып атат да. Кызымдын сотрясениясы бар, мана жал детский больницада кызымдын сотрясениясы бар. 2 жыл сотрясение алган. Может, сотрясение кетти, ушундай бирөөлөрдү сөздөрү кулак салып атат. Бирок кызым мени жакшы көрөт, баламды жакшы көрөт. Мен да жакшы көрөм, балам да аны жакшы көрөт да. Биз баары бир өмүр бою үзүлбөй турган, Кудай жаныбыз алмайынча үзүлбөй турган адамдарбыз. Кызым эртеси күнү эле чалды, кечирип кой мама деп өзүн түшүндү. Может, уйкудар себеп, андай мындай себеп, onu эме кылып коюшу мүмкүн, сөздөр айтып коюшу мүмкүн. Бирок бизди кызым экөөбүздү 10 жылдан бөлгөн адамдар бар. 3-4 күчтөр. Аны следствие карасын дейм да, азыр айтсам, кызымдын өмүрү коркунучта, меники да, баламдыкы да. Угрозалары болуп келген. Даже силер келип атканда да болгон. Мен onu следствие текшерсин дейм да, арызым бар. Арызым ала элекмин, 10 жылдан бери турат. Кеч жакында ГКМга барып айткам, арызым тура болсом турат дейт. Анан эмне сүйлөшүп атабыз, бардыгы кетип атат, эми Кудай буйруса чындык чыгат деген үмүттөмүн, кыңгырыш кырчылда билинет да. Негизи кызыңыз экөөңүздөрдүн ортоңуздардагы мындай алыстык качан пайда болгон? 10 жылдан бери. Кызым магазинде иштеп аткан да. Берекет деген неме Нижняларчада магазин бар, хозяйкасы аябай жакшы. Ошакта магазинде иштеп аткан. Келини, 3 небереси кыз, ошо кыздардын арасында иштеп аткан жерден бирөөлөр бузуп алып кетип, ошо 10 жыл болду. Ошентип кызым мынтип жөнөтүп эткенде калсой. Сингапурга жүр, мамаңа эчтеке айтпа, мамаң милициядан коркпойт экен, милициянын эшигин тееп кирет экен. Неме мамаң террорист деп каматат бизди, Сингапурга жүр, 1 айда виза даяр болот. Мама ничего не говорит деп баардык сөздөр орусча сөз болгон. Аны мен апары Суперинфо журналисттер Гүлжан Асанкожоева билет, Шайса Шатмановалар билет, Гүлжамал Борокулова билет, журналисттер билет. Мурдагы азыркы эмес, мурдагы Суперинфо журналисттер билет. Азаттык радиода Сабырбек Абдымомунов бар, ошол да билет. Ал Баткендеги тем более мен апарып, олорду компьютерге кызыма жөнөткөн сөздөрдү апарып бергем да. Алар кимдер болушу мүмкүн? Чын эле террористтерби? Казак жаранында аял киши. Ак үйдө иштеген бир өзбек кишини ошо девушкасы билбейм, кандай деп айтам, следствие разберется да. Аттарын эми айтсам болот ачык, бирок азыр кызыма зыян тийиши мүмкүн. Мен эми 47-те чоң эле эжемин, эми мени мондай өлтүрүп кетсе дагы уже мен уже кайылмын. Бул жашоо экенде баарыбыз өлөбүз, 2 метр жерге кетет экенбиз. Барга таярмын. Бирок кызым экөөбүздү арабыздагы 10 жылдан бузган адамдар, Кудай буйруса, закон алдында, башкалардын алдында жооп берип калат. Кызым үйрөтүлгөн сөздөрдү айтты. Алар ошо кызыңызды кыстап аткан күчтөр кызыңыздан эмнени талап кылып атат эми? Сингапурга жүр дейт экен, чет мамлекетке жүр деп. Чет мамлекетке кандай максатта? Арам ойда да булар. Кызыма сонун военный семья, кудалар келди, жакшы семья келин кылайын деп, даже кызым окуган мектептен кудалар келди да, мындай окуучулар, ошо бир бала жакшы көрүп калыптыр военный семья. Мама шуну алам дептир. Анан интернетте болсо да майлы, тага таятасы, зорутасам, кандай семья болсо да, ошо семьяга мен үйлөнөм деп
келишкен. Ана мен макул деп аткам, кызыма айттым, сен макул болбойсуң, ошо той вечер кылып алат экен, бактылуу бол. Зато мага ошо кыйналбайсың, квартира кайнең болот, кайнатаң болот, мана күйөөң болот, үй жайың бар. Жалгыз бала тем более үйдө десем, кызымды нар жак аялдар бөлүп туруп алды да, успеешь күйөөгө андамда алдайт экен да онучу. Жумушундагы аялдар. Жумушуна 3-4 көч бирөөсү ак үйдө иштейт. Ошо главный ак үйдө. Мен ачык айта албайм, аны следствие текшерет да. Анан ошо урматтуу эл журт, ошо эл журттун кызымды кечирип коюшсун, мен да кечирем, балам да кечирет. Биз мындай кызым менен урушуп талашсак да бар биз жарашып алабыз. Кызым эртеси күнү чалбайм деди, эртеси күнү эле мама, где вы депчи, кызым экөөбүз мамилебиз жакшы эле. Просто 3-4 көч колдонгондор көп да. Кызыңыз ошол эле берген интервьюсунда айтты да, мен апама акча салып жиберем, акчасы түгөнүп калганда эле менин кызым жоголду деп арыз жаза берет депчи. Кызым эме мени издебесин, укамы издебесин деп акча бирөөлөр аркылуу жөнөтөт да. Чындапчы. Бирок кызым өзү акча бербейт, бирөөлөр алып келет. Крутой кара жиптер алып келет. Аркандай машиналар келет, таксистер бирөөлөр аркылуу ошондой. Бирок кызыңыз өзү кайсыл жерден ал акчаларды тапканын айтпайт. Айтпайт, эчтеке айтпайт. Эчтеке сүйлөшпөсөк, мына бир жолу кызым чалдым дейт. Мама дейт, 2 бала менен барам дейт. Бирок журналисттерге айтпаң, ГКМБ, милиция, прокурор эч кимге айтпаң. Ана ичиден неме айткысы келе билбедим да. Эми жиндер эми 2 балама келсе, о балдар ким? Мен энемин да, милиция чакырып олор сап берем да. Анан кызыма айттым, кандай балдар, майли келсин, жүзүн көрөйүнчү дедим да ушулар. Анан мен жашаган квартирада видеокамера бар, 2-3. Ошо видеокамераны көрүп, кызым келе турган 2 адам, 2 бала келген жок да. Видеокамераны көрүп калышты да. Мен видеокамерага жүзүк түшүп калса экен ушулар деп эме кылдым, күттүм аябайчы. Бирок кызым экөөбүз бөлгөн адам 3-4 жак бар, олорду следствие разберется да. Кудай буйрсачы. Бирок сиз ошондо кызыңыз менен жолуктуңуз, баласы менен жолуктуңуз. Жок, мен кызымды 10 жылдан бери биз менен жашабайт, ошо бирөөлөр аркылуу бир аз акча жөнөтүп турат. Мен жашырбайм да, Кудайдан жашырып, Кудай көрүп турат бардыгын, чындыкта бул. Сиз азыр айтып атпайсызбы, барайын деди, 2 киши менен келем деди деп, ошол убакта сиз кызыңыз небереңиз менен жолуктуңузбу? Же келген жокпу? Жок, мен көргөн жокмун. Билбейм, кызым күйөөгө тийгенин билбейм. Төрөгөнүн билбейм, чындапчы. Я мама родила, базадан метрик алып айтам деп чалган. Ана базадан киргизиле кызымды президентке бар жокко жазгам чоңдорго. Сиз өзүңүз телефон аркылуу сүйлөшкөндө кызыңызга айттыңызбы, чындыкты айтпайсыңбы деп? Кызым чындыкты айта албайт. Коркутуулар бар, ачык эле айтып атат. Ошо кичинекей сөздөн байкасаңыздар болот, мондай деп атат. Жить хочется деп атат. Ошону көп нерсени түшүндүрөт да. Onu ошо азыр мен ачык ол мен улут бөлбөйм, өзбек, казак, дуңан, уйгур ушулар эме кылып атат. Арасында кылмышкерлер бар, бирок onu следствие разберется дейм да. Бирок кызым экөөбүз күнөөбүз жок. Кызым экөөбүздү ушунда бөлүп, конечно, кызым сулуу, бою uzun, айкидо барып жүргөн. Кызымды эме колдонойн деген аракеттер көп. Антке кайнем сулуу болчу, боюзун жакшынакай. Ушу кайнем тартып койгон, кызым кайнем менен мамилем жакшы, 2 жолу күйөөгө тийгем, кайнелериме мамилелерим жакшы. Анан ошо кызымды ошо мындай текшерип турган органдар жакшылап, кызымдан коркпо деп суранса, кызым честный, анан боорукер, неме чындыкты айтат бул. Сиздин ал 3-4 топтор тууралуу толук маалыматыңыз барбы? Бар. Мен көп сырларга, мен министрдин столовыйда иштедим, министрлер үйүн жыйнап жүрдүм. Мен көп сырларды билем, ошо мен сырларды билген үчүн көптөр мени өлтүргөнгө аракеттерим болот. Кызыңыз дагы менин боюмда бар кезде сенин ичиңдеги бала өлүп калсын деген жери бар экен да? Жок, андай эмес. Мен кантип кызымды биринчи баласы, биринчи неберемди ушинтейин. Мен ондой акмак адам эмесмин. Мен
кантип неберемди ошонтой мен тем более өзүм жакшы күйөөгө тий, жакшы жашады, кудалар келген кызым билет онунчу. Мен жалгыз кызыма эмнеге бакыт каалабай калайын? Күйөө балам болсо кучак жайып эле күтүп алам, анткени балам доорду. Анткени менин экинчи балам өлгөн да, каза болгон да. Ошо бирөөлөр да аркасында менин балам каза болуп калган, экинчи балам. Ошого кызым менен балам мага аябай ценный да, мен үчүнчү. Аллах берген эң байлыгым да, кең байлыгым ошол. Кантип күйөө баламды мен жаман деген кучак жайып эле күтүп алам. Хоть той көрбөсө, вечер көрбөсө айла жок. Бирок мен кызым ак көйнөк кийип той көрсө деген үмүтүм чоң эле да, мен башкача ойлогом да. Эми тагдыр экен да ушундай чыдайт экенбиз. Бул боюнча мен Россияга Первый каналга жаздым, пускай берет, олар менен сүйлөшүп атам. 48 очередь ваша деди, пускай берет, передача юристтер менен сүйлөшүп атам. Ошол Россияга чейин жаздым.